мыйзамды сактайм деп калыс болсо тар чөйрө менен эмес, жалпы саясий күчтөр менен, саясий партиялар менен акылдашып кеңешип мамлекетти башкарам десе, мен айтып атам, жаңылышпайт. Этностук бизде өкүлдөр, саясий күчтөр мына бүгүнкү ачык айрым талкууда бул күндөрдө өтөт. Кийин келип туруп, кайра ушул жерде отургандар күнөөкөр болуп калбагандай бир мезгил келди го дейм. Урматтуу форумдун катчылары, урматтуу уюштуруучулар, дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетем. Албетте биз таза шайлоонун камсыз болушуна кызыктарбыз. Парламент өкүлү катардагы мына ошол бүгүнкү шайлоо жөнүндө мыйзамдарды жөнгө салууда, жакшыртууда аракет кылып атабыз. Административдик ресурсту жок кылмайын таза шайлоо болушу кыйын. Тилекке каршы мыйзамда кемчиликтер жоюп атабыз. Техникалык жактан жаңы биометрика жана баарын камсыз кылып атабыз. Бирок адамды өзгөртө албай атабыз. Адамды өзгөртмөйүн. Ошо атка минер жергиликтүү кошоматчыларды жок кылмайын таза шайлоо болушу күмөн. Жалпыбыз урматтуу коомчулуктун өкүлдөрү, активисттер аракет кылган болсок, мен ойлойм жыйынтык сөз болот. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Рахмат. Чоң рахмат. Азыркы сөз